Агрардык өлкө болгон соң өз жерибизде айдалып өскөн жашылча жемиштер, табиаты таза, чөпкө бай жайыттарыбызда багылган мал азыктарын эмнегедир өзүбүз аз пайдаланып, көп бөлүгүн сыртка экспорттойбуз. Ошол эле маалда өлкөбүзгө сырткары мамлекеттерден, мисалы Кытай, Индиядан сапаты жана курамы төмөнкү көрсөткүчтөргө ээ азыктарды ташыгандан тажабайбыз. Европа өлкөлөрүндө генетикалык модификацияланган азык-түлүктөрдү сатыкка гана эмес, деги эле өлкө ичине киргизүүгө каршы мыйзамдар кабыл алынган. Бул тизмеге Австрия, Греция, Польша, Швейцария өлкөлөрү кирет. Мындай продукция жер шарында адамдын саны өсүп, тамак ашка болгон муктаждыктын күчөөсүнөн улам пайда болгон. Себеби аз убакыттын ичинде гендик инженерия аркылуу азыктарды даярдоо ыңгайлуу. 2011 жылда өткөрүлгөн эл аралык окумуштуулардын изилдөөсүнө таянсак, генно модификацияланган азыктардын таасиринен улам адамдын боору жана бөйрөктөрү жабыркайт. Натыйжада эмгекке жарамдуулук төмөндөп, майып болуп калат. Дал ушундай курамында организмге керектүү элементтер жокко эсе, жасалма ыкма менен өндүрүлгөн азык-түлүк Кыргызстанда популярдуу. Мисалы, фастфуд тамактарын даярдоодо чет элдин мал эти кеңири колдонулат. Себеби Кытайдан келген эт биздин өлкөдө өтө арзан баада сатылып, бизнесмен мекендештерибиздин капчыгы аз гана өлчөмдө жукарат. Дал ушундай азык-түлүк арзандыгы менен айырмаланып, элдин кардын тогузумуш этип, ден соолугуна чоң соккусун тийгизет. Азык силер көрүп атасыңар, Кытайдан эт келип атат, башка жактардан эт келип атат. Мына микотоксиндер, мисалы микотоксиндердин калдыктары адам баласынын ички организминин бузулушунун, функциясынын бузулушуна алып келип, адамдарды ырак оорусуна алып келүүчү бир калдыктар болот экен да. Мына ошону алдын ала текшерип берсек, канча элибизге жакшы жардам болуп калат. Бул маселе Айыл чарба министрлиги тарабынан көзөмөлгө алынып, долбоор алкагында айыл чарба продукцияларынын чыгышын жакшыртуу жана натыйжалуу лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Республикалык ветеринардык лабораториядан тышкары дар таныктоо мекемелер борборубуздун ар бир соода түйүндөрүнүн ичинде жайгашкан. Маселен, Ош базарынын ветеринардык лабораториясы мал этин сатыкка чыгараар мурун бир нече лабораториялык изилдөөлөрдөн өткөрөт. Кыргызстандын ар кайсы региондорунан эт келет бизге. Бизге ошол келген этти биздин ушул лабораториядан, биздин көзөмөлдөн өтөт. Бизде ошо келгенде айылдан малга ушундай сопроводительный документ менен кошо келет. Бул документ жазаардын алдында дагы мал текшерүүдөн өткөндөн кийин гана айылдагы ветеринарный врачтар жазып берет. Ушу форма номер 2 ушул документ менен бизге келет. Бизге келгенден кийин биздин лабораториядан да кайрадан текшерилет. Бизге ушундай башы, ичети полный ушул жерден көзөмөлдөн өтөт, текшерүүдөн. Башы, боор баарын текшерилгенден кийин гана биз уруксат берилет. То есть штамп, печать басып беребиз, клейма. Мал соолуп жатканда ар дайым малдын ички органдарына көңүл бурулуш керек. Эгер малдын ылаңы болсо, ичеги, өпкө, боору биринчилерден болуп жабыркайт. Илдеттүү малдын этин үй жандыктары ит, мышыкка бербестен өрттөп жок кылыш керек. Ал эми базарда эт азыктарын туура сактоо шарттары түзүлүп, санитардык тазалык сакталыш керек. Базарга эт менен кошо малдын башын, ички органдарын толук менен кошо алып келет. Алып келгенден кийин биз бул жерде ветеринардык көзөмөлдү өткөрөбүз. Биринчи, башты жугуштуу ооруларга жана мите курттар, же болбосо инвазионный ооруларга текшеребиз. Базарга келип түшкөн чочконун эти трихинеллез деген ооруга текшерилебиз. Трихинеллоскопия деген метод менен. Предметный стекло проба алып, кесип, анан могу трихинескоп деген аппараттан көрөбүз. Ар бир базарга келген ар бир туша текшерилет. Бул оору адамга да жугат да. Ошон үчүн милдеттүү түрдө ар бир тушаны текшеребиз. Азырынча Кыргызстанда трихинеллез оорунун эмеси боло элек. Бул случай боло элек бирөө дагы. Биринчи бизге баш келгенде башты лимфоузелдери бар. Лимфоузелдери текшеребиз. Лимфоузелдерин. Эң негизги лимфоузелдер булар кулактын түбүндөгү лимфоузел, моңдо көрүнүп турат. Жаактын алдындагы лимфоузел, экектектин алдындагы лимфоузел.
Бұлар негізінен егер оор болып мындай эме болса көлөмү чоңоюп кетет. Өзгөрүү пайда болот да. А бул жерде негизинен өзгөрүү жок азыр эч кандай. Бул данный мал таза. Анан негизги эме яшыга текшеребиз тилин. Шарп оорусуна. Шарп оорусуна негизинен могу ооздордун жанындагы эмелерин. Анан о тилди полный алып текшеребиз тилди. Таны береме. Азыр тил таза. Егер буларда оору боло турган болсо, могу жерлерде афттар пайда болуп калат. Могу оболочкалардын эмесинде афттар пайда болуп, жарасалар пайда болуп калат. Базы бул малдын башы таза негизинде. Бул аппараттын аты лактоскан. Биз жаңы алганбыз да былтыр. Бизге выделили, Минсельхоздон берилген. Бул аппарат 11 параметр көрсөтөт сүттү. Майлуулугу, плотность, суу кошулган, фальсификациясын эмесин көрсөтөт да. Действиес. В течение 2 минуттун ичинде бүт параметр менен чыгат да. Сүт саткандар суу кошот да обычно. Анан ошону көрсөтөт да бул. И содержание жира, майлуулугун. Ички органдарын текшеребиз. Ички органдарга өпкө, жүрөк, боор, көк боор ушулар кирет. Боор, өпкөнү негизинен туберкулез, экинокоз сооруларга эметебиз. Койлордо диктокалоз деген оорулар болот. Эменин ичинде. Кармак көрүп, буларды текшерип өткөндөн кийин жок. Бар болсо, эгер бар болуп калса, кесип эмеге кытабыз. Бул жерде таза негизинен. Эгер могу бронхтордо кормовой массалар, чөптүн немелери, жемдин немелери тыгылып калат, ошол убакта дагы өпкөнү бубаркап кылабыз. Бул жерден базарга түшкөн сүттүн пробаларын бруцеллез оорусуна текшеребиз. Бруцеллезду исключить эткенден кийин павильонго кирип реализация түшөт сүттөр. Күнүгө эртең менен келип биринчи лабораториядан өтүп, сертификат качества колуна алып, анан реализаторлор өзүнүн местосуна турат. Бүгүнкү павильонго мына келген пробаларда бруцеллез чыккан жок. Андан кийин боор текшерилет. Боордун эки тарабын прошивка этип карайбыз, эки жагын. Мында дагы экинокоз болот. Андан кийин жалбырак курту болот бул жерде. Негизинен фасциолоз деп коет. Могу жерде деген лимфат күзүлдөрдү карайбыз, лимфат күзүлдөрдү. Эме. Андан кийин булардын продолун кесебиз мында. Что бул жерде алгы жалбырак курту болот. Бул негизинен азыр таза экен. Бул аппарат менен овощи, фруктылардын содержание нитратов текшерилет. Бул дагы былтыр алганбыз бул аппаратты. Департаменттен берилген. Ошо. Это быстрый анализ да, экспресс метод. Ошо менен текшеребиз да. Оңой да, колдонгонго. Бирок буну дагы мы перепроверяем өзүбүздүн стационарный прибор менен. А бул прибордун ыңгайлуулугу, что базарда жүргөндө на месте текшерсе болот да. Андан кийин жүрөк өтөбүз. Жүрөктү дагы феноз оорусуна текшеребиз. Эгер феноз оорусу болсо, мында дагы торжистый массалар пайда болуп калат. Муну эки жолу кесебиз, мындан эки жолу. Бул жер негизинен таза жок бул жерде. Бишкек шаардык номер 19 ветеринардык лабораториянын иш күнү так ушинтип башталат. Кызматкерлер өлкөнүн ар кайсы аймагынан келип түшкөн малдын этин текшерүүдөн өткөрүшөт. Тагыраак айтканда, ички органдарын жана баш мүчөсүнүн уланга шектүүлүгү бар же жоктугун аныкташат. Андан соң атайын клеймо бастырылып, сертификат берилет жана таза малдын эти сатыкка чыгат. Ушундай текшерүү иштери базардын лабораториясында эт азыктар түшөр замат күнүндө эртең менен кайталанат. Себеби малдын эти коомчулуктун эң негизги азыгы болгондуктан ден соолукка зыян алып келбестиги эң маанилүү. Муну менен катар мал багып этин сатыкка алып чыгуу бүгүн көпчүлүк дыйкандардын кирешелүү каражат булактарынын бири десек жаңылышпайбыз. Малдын эти атайын мал союлуучу цехтердин иштебегендигинен улам өлкөбүздүн ар тарабынан союлуп келип базардагы сатуучуларга өткөрүлөт. Азык базарга түшөөрдөн мурда бир канча текшерүүлөрдөн өтөт. Эң биринчиси жергиликтүү мал доктурлардын көзөмөлүнөн өтүп, ээсине малдын дени таза деген тилкат берилет.
Андан соң базар ветеринарлары эт азыктарын лабораториялык текшерүүдөн өткөрүшөт. Эгер эт азыгынан кайсы бир уланга шек пайда болсо, ошол замат керектүү чаралар көрүлөт. Ал эми таза этке форма 2 деген справка берилип, сатууга уруксаат деп ветеринар тарабынан кол коюлат. Бизде сам врачтар бар, алар текшерет, колубузга берет текшерилген лабораториядан өткөн кагазды. Алып келип ошо менен кирип чагып сатып таштайбыз. Таза коркпой эле алып келем мына. Тем более нарындан келген эттер өзү ушундай аябай жакшы. Кагазды көрүп эле өзү эч коркунуч жок. Ош базарынын ветеринардык лабораториясынын кызматкерлеринин айтымында, жакынкы арада адам ден соолугуна өтө кооптуу деген ылаң мал этинен чыккан эмес. Ошентсе дагы малдын этинен кез-кезде эхинококоз козгогуштары чыгып калган учурлар кездешет. Муну болсо үйдөгү жана жолбун ит мышыктарга өз убагында дегельминтизация жүргүзбөгөндүктөн улам адамга жугуп ооруну чакырат, дейт адистер. Борбордогу бир канча мал союлуучу цехтердин иштебегендиги көйгөйлүү маселеби же туура көрүнүшпү? Малды базардын ичиндеги цехтен ветеринардын көзөмөлүнөн толук өткөзүп, эч күмөн санабай союп, сатыкка жиберилсе оору жугузуп алуу коркунучу жаралбайт. Ал эми базар кызматкерлери карама-каршы пикирде. Алардын айтымында мурунку кездегидей цехтер соода түйүндүн ашыкча кирдетип, өтө көп ыңгайсыздыктарды жаратат. Андыктан мал ээлери өздөрү союп келсе, убакыт да үнөмдөлүп, базардын тазалыгы да сакталат. Бул үчүн албетте мал эти сапаттуу лабораториялык изилдөөлөрдөн өтүшү зарыл. Базардагы ветеринардык лабораториялар мамлекеттик ветеринария департаменти тарабынан колдоого алынып, сапаттуу жана ыңгайлуу микроскоптор менен камсыз болгон. 2011 жылы биз жаңы микроскоп алдык. Департамент ветеринария бөлүп берди бизде, биз проект менен ушул мурунку приборубуз эскирип кеткен болчу, ошол жаңы прибор менен жакшы азыр мазокторду жакшы көрсөтүп атат. Анан колдон келген реактивтерди берет бизге департамент ветеринария. Антиген бруцеллезун алып, бруцеллез сүткө текшерген. Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүү жана сапаттуу азык-түлүктөр менен камсыздоо максатында айыл чарба инвестициялары жана кызмат көрсөтүүсү долбоору 2008 жылдан тарта бир канча натыйжалуу иш-чараларды аткарып келет. Ветеринария тармагы дүйнөлүк стандартка жооп бериши коомдун талабы. Андыктан долбоор бул багытты көздөй көптөгөн стратегиялык пландарды ишке ашырууда. Бул өзүнүн эмесин, результатын, ийгилигин 3-4 жылдан кийин көрсөтөт деп ойлойм да. Анан эми азыр дүйнөлүк банк менен Евросоюз чындыгында көп акчаларды берип бир мамлекеттик дагы менчикте ветеринардык кызматтын деңгээлин мындай жогорулатып атат да, бул жогорулайт чындыгында. Андан кийин мына бул проект бул 2012 жылда бүтөт. Бүткөндөн кийин дагы эми калган ушул иштерди улантып кетүү мына ушул жагы биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө, Кыргыз мамлекетине болуш керек. Бул ветеринардык кызматты кайра таштап койбой, ушул мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнүп, ушул иштер улантылып кетсе, анда бул өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтөт деп ойлойм да бул проект. Мамлекетибиздин нукура таза продукциясы бир гана экономика системасынын өсүшүнө көмөк көрсөтпөстөн элдин дени сак болушуна чоң таасирин тийгизет эмеспи? Ошондуктан өз азык-түлүктөрүбүз учурда дүйнө жүзүндө өнүгүүсү өзгөчө күч алган генетикалык инженерия аркылуу өндүрүлгөн азыктарга салыштырмалуу бир топ артыкчылыктарга ээ. Андыктан Кытай жана башка өлкөлөрдөн кирип келген генетикалык модификацияланган зыяндуу азыктарды пайдаланабызбы же ата мекендик пайдалуу тамак ашты тандайбызбы? Бул ар бир жарандын өз чечими.